жагымдуу өлкө экен. Адамдар эч кимге кыйшык көз менен карабайт, баары сыйлайт. Азиаттарга дагы бардыгына диний жактан башка болсо дагы өкмөт гана эмес, закон гана эмес, жарандаштар дагы эгерде азчылыкка же башкача динде жүргөн адамдарга сөз айтсаң жаман көрөт экен. Могу арабтар чиркөөнүн жанында сүрөткө түшүп атышат. Чиркөөлөрү болсо кооз. Албетте бул түштүктөгү өлкө эмес, бул Чыгыш Европадагы же Орто Азиядагы өлкө эмес, Кытай эмес, бул Батыш Европа, Австрия, Венада. Бул жерге мен диссертацияма материал караш үчүн, официалдуу адамдар менен жолугуш үчүн, андан соң митингге катышыш үчүн келдим. Мына Кыргызстандын желеги бул жерде туруптур. Ошол жерге барып, бир жерде мен бир балдар менен жолугушайын дегем. Азыр этим митинг башталып калды. Бир расмий киши бир башка бир топторго карата же көрүүчүлүк сөздү айтып алды окшойт. Ошого каршы көптөгөн адамдар чогулуп, аянт толтура анын кетишин талап кылып, аны нацистиң, фашистиң деп жөнөкөй адамдар митинг менен чыгып атышат. Мына азыр ошол башталып калган жерге баралык. Нацистсиң, нацист экен деп баягы чиновниктикке каршы чогулуп алып чыгып атат. Эмне үчүн сен фашисттин сөзүн сүйлөйсүң, нацисттин сөзүн сүйлөйсүң деп. Эгер ушундай барбы Россияда? Мисалы үчүн башка расадагы Орто Азиялык, Кавказ же башкаларга бир нерсе кылса эл ушинтип өзү чогулуп чыгабы? Эмне үчүн аларды коргобойсуңар? Бул азчылыктар. Бул деген биздин азчылыктарды түзгөн элдер, буларды коргош керек. Эмне үчүн силер коргойсуңар? Өкмөткө каршы же кандайдыр бир чиновниктин айткан сөзүнө каршы чыгабы? Мисалы үчүн Россияда айталык, ошол эле араб өлкөлөрүндө, Турцияда же болбосо Кыргызстанда бул жакта адам баласы өзү билет. Эмнеге ишеништи, эмнени карманышты, кандай партияга киришти, кандай жашоо ал өзү билет. Анткени себеби адамга өмүрдү өкмөт берген эмес, жанындагы жаран берген эмес, өзүнүн эли берген эмес, аны башка жаратылыш Кудайдын өзү берген. Ошондуктан ар бир адам эч бир башка адамдын алдында кандай жашап өтүш үчүн милдеттүү эмес, ал Кудай алдында милдеттүү. Анткени Кудайдын алдында ар бир адам өзү жооп берет. Ошондой эле бирөөдүн айткан оюна, ишенгенине караша жогору жактан туура эмес сөз сүйлөп, аларга элди тукуруп, бул диний башчы болобу, өкмөт башчы болобу, коомду башчы болобу, андай кылган иш бул жакта кылмыш деп саналат. Мына бул жакта бир өкмөт кишиси бир туура эмес сөз айтып алды эле, мына элдин баары чыгып атат, жөнөкөй элдердин. Сен дейт нацистсиң дейт, сен дейт фашистсиң деп чыгып, элдер аян толуп кетти. Карачы. Бул жерде бул немистердин өткөн мурдагы 41-жылдары согушка карата толугу менен тобо кылып, оюн өзгөртүп, анын үчүн өкүнгөндүгүнүн жемиши көрүнүп турат. Бул жерде иш жүзүндө алар аны көрсөтүп атат. Биз аны кайталабайбыз дейт. Биз азыр бардык адамдарды кабыл алабыз деп, азыр Австрияда ар кандай өлкөлөрдөн айрыкча качкындар, Сирия, араб өлкөлөрдө согуш дайым эле болуп келет аларда. Алар бири-бири менен эле согуша берген ушундай байкуш татаал жашоо болуп атат. Качкындар келип атат. Аларга дагы булар өтө мындай жылуу мамиле кылып, эч ким аларды көчөдөн козулабайт. Мен бир нече жерден жол кабылып жүргөн арабкаларды көрдүм. Жүрөт байкуштар чүнкөнүп, бүдөп, какап дегендей.
Алар өздөрүн өздөрү эч качан көтөрбөйт. Башкалардын эсебинен дагы көтөрбөйт. Көбүнчө кээ бир өлкөлөр бар, өнүгө элек өлкөлөр, маданий жактан баалуулуктары төмөн элдер өздөрүн өздөрү мактаган менен алек башкалардын баары душман кылып элин ошондой тарбиялап койгон. Аң сезими төмөн элдер, улуттар көп. Алардын келечеги оңолбойт. Эгерде өздөрү аң сезими оңолбосо, адамдарды кабыл албайса, сүйбөсө, башкача ойлонгон адамдарды өкмөт коргобосо, өкмөттө деген эң алдыңкы элди алдыга сүйрөй турган адамдар отуруш керек. Кээ бир жерлерде тескерисинче болуп атат. Талпаны карап турат, ошолор кандай чечсе, ошолорго макул болот. Анткени талпа чогулуп келип туруп, ак үйдөн түшүрүп салышы мүмкүн. Мындай адамдарды жетекчи дебейт. Жетекчи деген алдыга түшүп жетелейт. Жетекчи, лидер деген сөз жетелейт. Ал эми өлкөдө жетекчи жетелебей эле талпа жетелеп атса, анда демек жетекчилер өзүнүн ордунда эмес. Эгер ал талпа туура эмес нерселерди айтып жетелеп атса, анда бул элге кайгы десек болот. Кээде талпа туура нерселерди айтышы мүмкүн. Анда демек өкмөт аларды угуп, ага жараша чечим чыгыш керек. Эгерде талпа кандайдыр бир азчылыкка каршы сөз айтып атса, андай талпаны таратыш керек. Эгерде талпа Австриядагыдай болуп, азчылыктарды коргоп чыкса, өздөрүнүн динин эмес, башка эле азчылыктарды, анда булар өтө адамгерчиликтин жогоруна жеткен билимдүү адамдар. Мындай эли бар, өлкө келечеги кең. Факт боюнча ала турган болсок, инжилге ишенген өлкөлөр дайыма бакубат болушкан жана азыр дагы бакубат.